Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ve bil valideyni ihsana. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlarga uşintip ayrıldı. Allah Teala'nın jaratkan zatın özüne gana ibadat kılgıla, ata-enеңерге жақшылық кылгыла деп. Жақында эле карыялар үйүнө зыяратка барып келдим. Сайыз мезгилинде карыялар үйүндө 2-ден 3-төн 10-дон гана кыргыз апаларыбыз болсо, бүгүнкү күндө карыялар үйүнүн 50% кыргыз апалар, кыргыз аталарга толуптур. Ушул видеороликти көргөндөн кийин биздин ата-энелерге болгон мамилебиз 100% өзгөрөт деген үмүтүбүз бар. Атаңыздын бул дүниеден өткөнүнө канча жыл болду дейт? Маркум атам бул дүниеден өткөнүнө быйыл Рамазандын 5-inde 9 жыл болот. Атабыздын бул дүниеден өткөнүнө 2006-жылы өткөн болсо, 12 жылга толду. 2007-жылы каза болгон. Ошондо 10 жыл болуп турду. 2017-жылдын 8-сентябры болду. 8 март күнү 7 ай болот экен. Апаңыздын бул дүйнөдөн өткөнүнө канча убакыт болду дейт? Апаңыздын өткөнүнө бул дүйнөдөн 1,5 жыл болду. Апамдын бул дүйнөдөн өткөнүнө 30 жыл болду. 4 жылдан өтүп 5 жылдын жүзү болуп калды. 2000-жылдары май айында өттү. Мен жаш болсом деле апама сөз берет элем. Мен чоңойгондо апа мен айткам, мен башка үй салам. Айттым го, бул илгери үй салганда мен үйлөрдүн дубалдары текчелер көп болгондо. Ошондой айтат элем, бул эмне кереги бар бул текчелердин апа десем, силерге кереги бар балам. Тетрадыңды коесуң, сумкаңды коесуң, кийимиңди коесуң депчи. Ошол мен жаш болсом керек, бир 7-8 жашар, 7 жашар болсом керек, мен мектепке барганмын да. Айтат элем да, мен чоңойгондо башкача үй салам. Апа, мен мындай текче кылбаймын. Мен шифонер, шкаф коюп, ошондо кийимдерди сала турган коёмун деп айтчумун да. Өкүнгөнүм ачылык амалына алып барып келсем деп аябай көп ниет кылчу элем. Тилекке каршы тагдыр, Кудай Тааланын тагдырына моюн сунабыз. Түбөлүктүү ата-энемдин жанында болом деген чоң ниетим бар эле. Дайыма кызмат кылам деген чоң ниетим бар эле. Бирок адам баласы чоңоюп, өзүнчө турмушка баягы жол тартып кадам таштай баштагандан кийин бизде турмуш шарт ошондой болуп калды. Биз айыл жерден, ата-энебизден алысыраак боло баштадык да. Бүгүн кээ бир нерсесин ойлосуп өкүнөм, эмне үчүн ошол кезде аткарбадым деп. Атам баягы өтүк масты деп коет. Ошондой өтүк масты тиктирип, ошо чоң атабыздын чепкенин берип, ушуну кийип хутбага чыксаң деп жөнөтүп бериптир. О, мен жаштык кылып аны эч кийген жокмун. Атамдын чепкенин бир жолу кийип, жума хутбага чыгып койсоң болмок. Ал жерде жума хутбасы деп катерден анча-мынча чыгат элем. Ошол жерде мен көргүм келди атамдын чепкенини. Бүгүн өкүнөм, жарашпаса да, эски болсо да бир кийип калбайпын. Мага окшоп башка балдар өкүнүп калбасын, бүгүн атаңардын тирүү көзүндө айткан нерсесин кубантып бир жолу болсо аткарып койгула. Мен bir иште кечигип калдым. Ушул менин арманым. Мен атамды ажыга алып бара албай калдым. Өзüm atama kızmat kıla албай калдым. Ажыга.
Күчкөдөй чалды 7 уулу ортого алып тооп кылганын көрсөм, Кабан тегерегенден 7 өмүрүм сыздайт. Атам менен отуруп көптөгөн жакшы бир иш-чараларда бирге болуп отурсам, атамды каалайт элем мен неберелерине бүгүн жакшы бир батасын берип, ала деркелетип отурушун каалачумун, бирок Аллахтын тагдырына баш ийебиз, баарыбыз мусулманбыз. Ушунчалык бекем инсан болгондон мен бүгүн атамдай боло албай атам. Кадам жайдын окнасына жеткенде айылдан звонок келип калды. Кайтыш болуп кетти. Ошол маселе бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүмдө. Siz apаңызды сагындыңыз, азыр жаныңызда болсо, эмне деп атар элеңиз дейт. Apa deyt elem, apam deyt elem. Janında bolsa butuna jıglar elim. Apa dep kucaktab jıtlar elim. Apamın akırgı sözü esinde. Bir şeytan orup operasiya bolup barгандан кийин биз жаш элек адамдар көп үйдө бишектен Фрунзеден келет экен деп үйгө келип жүрсө мен ойлопмун. Апамдын келишин күтүп аткан турбайбы депчи. Биз жакшыбыз да билбейбиз. Көрсө инсандардын баардыгы кошуна колун туугандардын баардыгы билген экен. Бул операция болуп келе жатат, эми жашаганга мүмкүнчүлүгү жок депчи. Келип эле скорый помощь менен көтөрүп үйгө алып киришкен. Bir neşede bile bir ölçülüyorsa ukpayt takpam şey canı var otkan da canı var otkan. Anan kokstırın atam tur baldarın geldi körüş. Yine bizi töredi. 9 ay kursanda götürüp yürüdü. 2 yıl ak sütün verdi. Biz için yaşoosун arınadı. Enenin sүйүүsü бұл dünyadagi eng taza, tunuq jana tübölüktүү sүйүү болуп эсептелет да. Башка сүйүүлөр вакытынча болушу мүмкүн да. Бирок эненин балага болгон сүйүүсү бул өтө таза жана тунук да. Ошондуктан мен ойлойм, сиздин бизге болгон сүйүүңүздү биз актай албадык депчи.
Siz atаңızды сағындыңыз, hazır canınızda bolsa. Hazır canınızda bolsa emne dep atar elеңiz. O atake, atacan деген сөзден артық hiçbir eme жоқ. Atamды сағындым aba. Atam ötken жылдан менин чоң bir тирегим жоготконум сездим. Atam бар кезде өтө өзгөчө анын дайым дуасы менен бекем башка элем. Бирок өткен жылдан эле сездим мен. Баягы түнү күн тахажжуддарда болгон дуалар атамда эч ким дуа кылбай калды. Siz atаңızды сағындыңыз, азыр жаныңызда болса мереге тар элеңиз. Atamın akırkı yıllar men atam canım atam dep söyleşçim. Atam canım ata dep söyleşçim. Kana ne canım da olsa. Bu oğullar akmak boladı ekenmiz. Biz oğullar akmak boladı ekenmiz. Men közüm ötkenden keyin bilesin deçi le. Adatta atam oşol koro ocaktan kelip alamıyor çakmış şöyle. Oşol balam degen sözünü sakınıp gelemiyorum. Sağım. Eç vakti kayaş aytpagıla deyt elem. Koldan kelişinçe apaga kızmat kılış gerek, apanın atilini alış gerek. Apa insan pende, al kemçilik keltiret, al dağatı getiret. Bирок al apa. Ошондуктан men aytat elem apalar daima tezde telefon çalıp turuş gerek. Koldan kelgen azırak nerse menen de sүйүнүп turuş gerek. Antken apalar bizden köp nerse talap kılbayt da. Kede biz ayaldarыбызга, baldarыбызга bölgön karajattan, bölgön көңүлдөн dagы andın oynaysa az nerse bolsa da bирок көңүл bölө турган bolsa apalar kadimkidey алар сүйүнөт. Bizde apabız hiç kim aябайт, başka bir tuğandar, başka dostlarımız. Hiç kim apabız çarık bizde aябайт. Ошондуктан apabız көзü türü ubagында koldan gelen kızmat atkarış gerek. Kançalık kızmat kılsaң dele bari bir apa ötüp ketkenden keyin adam ökünüp kalat eken deyt elem. Apası barlar baktılуу adamдар. Ата-энесинин көзү барында ошолорду бактап билиш керек, сыйлаш керек, урматташ керек. Кийин бир убакыт келет, өкүнүп каласың. Дайым көңүлүн көтөрүп, жакшы сөзүн арнап, жакшы белегин берип, белек кандай болбосун, кымбат болобу, арзан болобу, деги эле ошол апабызга кандай белек бербейли, кандай бир нерсе алып бербейли, чындыгында апа ошол баланын жакшылыгын, жакшы сөзүнө, жакшы мамилесине аябай муктаж чындыгында көргүсү келет. Enesi bardın öresi var. Enen egerde bul dünyada tiri bolo turgan bolsa, beşten tutkası senin kolun. Oşonduktan biz ene özgü jakşı mamile kıla albasak, günüge 50 vakt namaz okuyalım. 365 gün oruç tutkarmaylı. Bирок ene özgü tatlıkta hizmet kıla albasak, beşten jıtın jıtta başımızda bizdin dini özü ürettirat da. Oşonduktan ben oylayım. Oşon ibadatın tuğu joksa enege hizmet kıla olsa gerek da.
Бүгүн энеси барларга мен айтат элем, бүгүнкү мүмкүнчүлүктү туура пайдалан. Энеңе кызмат кылып, Кудайдын ыраазычылыгын тап. Бүгін мені көрген мұсылман бір туғандарыма айтарым, тирүүдө сыйлайлы, урматтайлы. Кээде насаат айтса, капа болуп, кээде жактырбагандай эме кыласыз. Атадан артык эч ким болбойт. Ата эч качан жаман болуңду каалабайт. Жашоодо ата дайым өзүдөн да жогору, өзү жетпеген ийгиликке жетсин дейт. Атанын ыраазылыгында Алланын ыраазылыгы. Ата разы болбойынча Аллах Таала разы болбойт. Атасы тирүүлөргө айтарым, сыйлагыла, урматтагыла, алкыш батасын алгыла. Эртең күнү өкүнүп калбастан ошол колубузда бар алтындын эмес, алтындан да кымбат болгон ошол улуу инсан, ата деген инсандын батасын алып, ыраазычылыгын алууга үндөп кетмек элем. Ата-эне бар болсын, бар болгондорго айтар элем. Кадырына жетсеңиздер, атаны уксаңыздар, арды дебесеңиздер, көңүлүн алууга аракет кылсаңыздар, сөйүп алардын дагы өмүрү канча калганын билбейбиз. Мен жалпы атасы барлар, энеси барлар бактылуу инсандарсыздар деп айтам. Кадырлап калыңыздар, сыйлап калыңыздар. Анткени бул ата-энелер чындыгында бүгүн сиз менен биздин кызматыбызга муктаж болуп отурушат. Аллах Субхану Таала атаға бір нәрсе берген. Ал ешкімде жоқ. Ата ұлға дуа қылса, Аллах Таала пардасыз қабыл қылады. Ошоны атаға берген. Егер ұлына наразы болса, етегі көчігіне жетпей өтеді ал бала. Президент болса да. Ұлына разы болса, ата, ал кедей болса да бақтылы жашап өтеді. Мен мына біздің қырғыздың қайрадан намазға қайтып, қайрадан дин менен жашап жатқанын айтамын. Аталар дуа қылған екен бізге бір кезде деп айтам. Бұл уыл болды да атасының дуасын алып қалбаса, бұл бақытсыздық. Ошондуктан атасы тирүүлөргө ошону көрөр замат чуркасын атасына. Көрөр замат чуркасын. Видеоны өчүрбөй туруп чуркасын. Өзү биякта ресторан тандап тамак жейт, атасынын балким кийерге кепчи жоктур. Айылда. Балким ал муктаждыр. Ата уулга муктаж болот экен. Мен азыр ушуну сезип атам. Өзү да күйлүү күчтүү турган менен уулга муктаж болот экен. Мына Мыктыбектин арманы. Демек атам мага да муктаж болгон турбайбы? А мен атам жайында, колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар, иштеп жүрөт деп жүрө бердим да. Көрсө муктаж болот экен. Бирок аны айтпайт экен бул. Ата деген ушундай, айтпайт экен. Аны мага окшогон кашеки уулдар сезбей калат экен. Не бир сезимтал болуш керек, ата муктаж болуп атканын, уулуна муктаж болуп атканын сезген. Сезбесеңер мага окшогон кашеки болсоңуздар да, мен сөзім ишениңиздер, барыңыздар, атаңыздар муктаж кадыр. Ата жаш болса да, кар болса да муктаж. Барыш керек. Бул дүнүйө бизге чейин болгон, бизден кийин да болот. Ата болбойт. Ата жок. Насихатым ушул.